Бүгүн Жалал Абад шаарынын мэриясынын кечи жыйындар залында эмгеги менен көрүнгөн 9 кишиге Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Ардактуу наамды шаар мэри, шаардык кеңештин төрагасы жана депутаттары шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилеринин, коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусунда салтанаттуу тапшырды. Буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин социалдык укуктук маселелер боюнча туруктуу комиссиясы ар бир талапкерди карап чыгып 9 татыктуу инсанды наамга сунушташкан. Эл өкүлдөрү сессияда Жалал Абад шаарынын өсүп өнүгүшүнө, экономикасына, социалдык чөйрөсүнө зор салым кошуп келе жаткан инсандарга наам ыйгаруу жөнүндө токтом кабыл алышкан. Шаардык кеңештин депутаттары 2014-жылы ардактуу атыл наамын бир жылда 5 гана адамга ыйгаруу боюнча токтом кабыл алышкан болсо, былтыркы жылы тапшырылбагандыгына байланыштуу быйыл 10 адамга наам берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулуу наамын алуу үчүн биринчи кезекте шаардык мекемеде 20 жылдан кем эмес иш стажы болушу керек. Ошондой эле шаардык кеңештин 2 чакырылышынын депутаттары да ала алышат. Шаардык кеңешке 18 биздин ушу шаардык жарандан арыз түшкөн. Баягы тандоо маалында бул ар бир тармактан бергенге аракет кылдык. Ушул маданият жагына, ушул баягы врачебный врачтарга бердик, ветеринарды неме кылып кеттик, камтып кеттик. Шаардык кеңештин депутаттарын камтып кеттик, бирөөсүн мурунку депутат болгон адамдарды. Керек жарак рыногунда комиссиянын төрагасы болуп 4 жыл иштедим. Ошол базарлар боюнча ушул ал кезде 2012-жылдары биздин ушул Тайгара шаарын Тайгарада мэриянын ушул чарбасы бар эле, ошолор боюнча иш алып бардык. 2 сазыв депутат болуп, ушул жаманбы жакшыбы элибизге кызмат кылдык. Ошонун негизинде ушул шаардык кеңеш мага ушу ардак атуулуу наамын ыйгарды.